Председатель мырза, ушул акыркы күндөрү деп айтып калбадыкпы, көптөгөн маалыматтар айтылып жатат да ошол полигон боюнча. Анын бири жанагы Беккер чуңкуру боюнча дагы бир маалымат угуп калдым. Ошондо мындай эреже боюнча ошол малдын өлүгү көмүлбөй жатат, өртөлбөй жатат деген ар кандай мындай сөздөр айтылды. Эми негизи ошол эреже боюнча кандай болуш керек, ошону айта кетсеңиз. Анткени жанында калктуу конуш бар, туурабы? Эми албетте ал калктуу конуштун мындай кандай негизде уюшулгандыгы туурасында сөздөр көп да. Бул эми баарыбыз эле билебиз. Басып алуу жолу менен түзүлүп калган, бирок учурда ал жакта эл жашап жатат, майда балдар бар дегендей. Анан ошол эске алындыбы жана шарттар аткарылып жатабы? Ошол боюнча сиздин өзүңүздүн оозуңуздан уксак маалымат. Биринчиден баягы жалпы коомчулукка мындай түшүндүрмө бере кетейин. Яма Беккери деген эмне? Яма Беккери деген бул кадимкиде жер бир 10 метр тереңдикте казылат да. Анан кийин жанагындай радиусу 2 метр бетонный кольца деп коет, ошолор салынат да. Үстү жабык болушу керек бе? Салынат, ооба, салынат, асты бетондолот да. Бетондолот. Анан кийин жанагындай көчөдө жол бүнүттер жүрбөйбү? Жол бүнүттерди жана тазалык муниципалдык ишканасы жана заявка түшкөндө атып кетет да. Аны деле түшүнүктүү, анткени жанагындай бешенство барбы, алар биздин балдарыбызга кол салса эмне болот? Андай мындай учурлар деле көп болуп атпайбы? Ошондуктан тазалык муниципалдык ишканасы ошол иттерди атат да. Иттерди атканда бирок ошол атылган, мисалы ошол жол бүнүттердин орусу барбы, жокпу, алар карабайт да аткандан кийин. Эң негизги эми баягы биздин ор кеңештин мындай айтканда токтому менен, мындай айтканда мыйзам менен деп сүйлөйүнчү. Мыйзам менен ал иттерди кармаш керек эле да. Жөн эле кармап, анан ветеринар текшерет аны. 3 күн кармайт. Эгерде эси табылбаса, ал иттерди уктатат да. Уктатып туруп, анан кийин мына орус жок деп эле алып келиш керек эле да. Негизи мына мыйзам менен. Анан кийин чынында жөн эле атып. Ар бир иттин артынан ким чуркап жүрөт дегендейчи. Ким кармайт дегендей. Ага тазалык муниципалдык ишканада аны каражат андай деле чоң каражат жок да. Болгону эле ошо бир ит атканга 270 сом каралат да. Негизи баягы ит мышыктардын өлүктөрүн эмне кылат? Аны атып эле көчөдө таштап кетпейт да. Алар болсо сасыйт, курттайт дегенде антисанитария болот. Анан илгертеден бери булардын жок кылыш боюнча 2 ыкма бар да. Биринчиси жана мен айтканда жана бетонный кольцалар менен жасалат, үстү жабылат. Анан кийин ошонун ит мышыктардын өлүктөрү ыргытылып, каустический соданы хлор менен аралаштырып жабат да. Анан болсо ал жерде мындай айтканда химический реакция жүрөт, ошо температура 65-70 градуска чейин көтөрүлөт да. Анан ушундай ысыкта бактериялар, оорупорлордун баары өлөт да. Жыттарчы жабылат. Жыттар болсо ал жабылат да, хлорода эметилет. Анан кийин бир айдын ичинде жыт эчтеке жок болот да. Бир айга чейин? Бир айдын ичинде жабылып турат. Анан ошол Яма Беккери негизи баягы өзүнүн мындай айтканда мыйзамы боюнча элдер жашаган мындай айтканда пункттардан 1 километрди алыстыкта болуш керек да. Свалка как раз мындай караганда ошого эле туш келет да. Бирок ошол жерде жашагандар айтып коет го, шамал биз жакка урганда ошол так ошол крематорийде айтып берейин да. Анан кийин бир айда ошол мындай айтканда жытта жок болот да. 2 жыл ал толгондон кийин жаап коет, 2 жылдан кийин ал жанагындай биогумуска даяр болуп калат да, кадимки удобрение сыяктуу болуп калат. Эми экинчи мындай айтканда ыкмасы жана алардын өлүктөрүн, ит мышыктардын өлүктөрүн жок кылуу бул крематорий да. Крематорийде ал жерден жана өрттөлөт да. Бир салынганда 1 тонна ошол жана өлүктөр салынат. Анан кийин өзүнүн бак бар, бир күйүзгөндө 280 литр солярка күйөт да. Өрттөнүп, кадимкидей мындай өрттөө мындай ыкмасы менен жок кылынат да. Анан ал жерде эми шамалдын багытына жараша, эгерде тиги тала жакы кетсе, түтүн тала жакка кетет. Анан жана жаңы конуштар бар да, жана ошакка кетсе, ошакка кетет. Бирок бул жерде деле мен ойлойм, бул жерде биздин күнөө жок. Анткени ошол таштанды полигондун жанында бир да үй салынбаш керек эле да. Көбүнчөсү жана самозахват, бас
басып алып, эми айтканда, эми чын айтканда Таштандын жанына ким жашайт дегендейчи. Даже Таштанды жанагы площадка мусорго барган ырытканда эле ырыта калып аяктан качасың да, туурабы? Ошол жерде эле кандай жаман жыт турат да. Анан кийин мындай айтканда элдер басып алды. Анан кийин чоң эле аракеттер болгон. Түрттүргөнгө, жок кылганга. Бирок билесиз, биз Кыргызстанда жашап атабыз. Бирөөнүн үйүн бузуп койсоң болду, сен болсо эл душманысың да. Бирок эми ооба, ал жерде эми чынын айтканда көптөгөн элдер жашайт да, анан көчүрө албайбыз дегендей. Бирок ошол эле ошол Беккер чуңкурун айткым келип жатат да, башка жерге көчүрүүгө мүмкүнчүлүк жокпу? Эми жана крематорий дедиңизби, 2 ыкма депчи, ошол бул деле убактылуу ыкма да. Анткени жанагы мен проекттин алкагында, жана Евробанктын проектинин алкагында жаңы крематорий салынат да. Жаңы крематорий салынат. Жалпыстан бул эстонский компания менен созулуп кетпедиби? Мына 2 жыл болот го, алар пандемиянын убагында таштап кетип, анан кийин кайра келип, анан кийин биз инфляция болдук, биз болсо да ашыкча чыгымдар кетти деп талаш тартыш болуп атып, алар менен үзүп коелу десек, алардын жанагындай мыйзам менен аябай байлап алыптыр. Анда тети Парижден соттош керек экенбиз да. Соттошсок, ал Эстония Евросоюздун мүчөсү. Анан Евросоюз бизге жана бекер акча берип атат да. Алар менен соттошсок, анда Евробанк линия аркылуу келип аткан бүт кредиттерин баары токтойт да, соттош боюнча. Ал соттон утулуп калсак, анда бир 5 миллион евро, анан кийин жана пеня, жанагындай штраф төлөйбүз да. Ал жерде мейли соттошу бере, 1 жыл, 2 жыл билесиңер да, сот кандай жүрөт. Полигон маселеси чечилбей жатып кала турганда, ошону чечиш үчүн ошондуктан мына биз сүйлөшүп атып, азыр ушундай бир мындай чекитке келдик. Азыр ошо 5-чи компонент боюнча жаңы полигондо ошо иштерин алар кайрадан улантып атат азыр. Анан азыркы пландар боюнча ошо эмдиги жыл 23-жылда атат, алар болсо жаңы полигонду бүтүрүш керек да. Учурда ошондой эстондук компания эмне иш аткарып жатат полигондо? Азыр ошо жанагы жаңы полигонду казып, топурактарын баарын түздөп, анан ошонун түбүнө геомембрана деп коет, жанагындай аябай калың полиэтилен, ошону төшөйт. Анан кийин жана ошо мен айтып аткан крематорий салат, анан кийин жана машина жуучу жайларды, ошо жалпысынан проект эмне каралса, ошолордун баарын жасайт да. Булардын иши ошондо кайсыл мөөнөткө чейин барат? Кайсыл убакта бүтүп калышы керек? Биз ойлоп атабыз, эмдиги жылдын ошо ортосуна барып калат го. Эң негизги ошо чечишип алдык да. Чынын айтканда алар 23-төн. Алардын деле мындай карасак, биз жактан баягы өкмөттүк уюмдардан да мындай ката кетип калган экен да өз убагындачы. Ошо келишимдин акысы дагы өтө эле ашкере жогорулатылган деп айтылат. Ал деле мындай маселе турган, эмнеге эстондук компания салып атат дегенчи. Ал ошо тек заданиясында жазылып калыптыр да, эл аралык тажрыйбасы бар, компания салсын, мындай айтканда международный стандарт менен салсын деген ошондуктан биздин жеке биякта компаниялардын андай тажрыйбасы жок экен, ошондуктан тендерден ошол компания утуп кетиптир да. Ошол эле эстондук компания демекчи, кайсыл бир булактардан окуп калдым эле, ошол полигондун ичинде административдик кандайдыр бир өтө чакан мекемени $300 000 ашык каражатка курушкан экен да. Ошол өңдө мындай ашкере көп чыгымга учурап калган жоксузбу деген суроону кайра берим келип. Эми ал мындай да, ал жанагындай эл аралык мыйзамдар менен түзүлгөн келишимдер экен да. Ал жерде эми чыныгында күнөөлүү болсо, мына канча жыл болду да, бирөөнү отургузмак да. Чын айтканда, анан кийин алар болсо өзлөрүнүн мыйзамдарына такап атат да. Ошол жанагы сиз айтып аткан имарат 329 000 жалпы саны да. Анын ичинде алардын кирешеси отурат да. Бир 40% эле алардын кирешеси. Алар болсо өзү Эстониядан салык да төлөйт экен ошо суммадан да. Ошондуктан аларды ашыкча болду, аз болду деп биздин мисалы укук органдарды аныктай албай жатат да. Анткени эл аралык мыйзамдарга такап коюп атат, биздин мыйзамдарга баш ийбейт экен да. Бирок эми баары бир ошо чубактын чуусундай чоюлуп эле келаткан ушул эстондук компания акыры азыр ишин жанданткан экен да, туурабы? Айыгына чейин чыгат экен, Ал эми Кудай буйрса деп аталы, эми бизги Кыргызстанда жашайбыз да. Бизге жакшы бир иш болуп келатканын эле билебиз да. Бизде ичкүйлүк бар, көрө албастык бар. Анан кийин тизеге чаап, мындай айтканда, мүдүрүлтпөсө эле ошо аягына чыгат деген мындай ишеним чоң да. Ал эми ошол келишим негизинде Таштанды иргөөчү завод
негизи бар беле жокпу? Негизи айтылып эле Ал келет. келишимде жана 22 миллион евронун ичинде ошо акыркы компонент деп коет, 7-чи компонент. Ал акчалардын баары турат да. Азыр 22 миллион бөлүнсө, жалпы бүт иштерге ал жерде полигон гана эмес да. Жана тазалыкка, жана мусорный бактар алынган, жана площадкалар салынган, мусоровоздор алынган, тазалыктын өзүнө эле 4,5 миллион евродай кеткен да. Анан кийин бул жерде мисалы жаңы полигонго иштер башталганда жалпысынан 10,5 миллион евро сарпталган да. Азыр алардын счетунда, Евробанктын счетунда дагы 11,5 миллион евро турат да. Былк этпей турат ал болсо. Анан ошол жаңы мусор илгөөчү линиянын баасы 6 миллион 280 миң деп атпайлыкпы? Анын баары акчалардын баары турат да. Кээрлер айтып атат, акчаңар баарын жеп алдыңар депчи. Бул эл аралык келишимде биз акча көрбөйбүз. Алар болсо тендер өткөзөт, кайсы компания утуп алса, ошо Евробанктан эле түзүлө которот да. Биз да акча кармабайбыз да. Телефон чалып келип калган экен, Адил мырза, кабыл алып койсок. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, урматтуу көрөрман? Түз эфирдесиз, угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы, мен ошол Калысордодо жашайм. Анан ушул түтүн боюнча суроо берели дедик эле. Бул ушул полигондун тегерегинде канча новостройка бар? 5-6 новостройка бар. Мурасордо, Калысордо, бияга Акчар, Акбатта, бияга Теңдик, Энесайга чейин каптап атат. Ошол жердин баары, элдердин баары өзлөрү басып алган эмес да, бул жердин баарын азыр басып алды деп атасыздар. Ушул түтүн маселесин жабылат деп эле келатат, такыр жабылбады го. Жакшы, сурооңуз түшүнүктүү болду. Алло. Ооба, бул жерден түтүн өчөт деп мен эч кимди алдабайм да. Өзгөчө жайында, күн ысыганда жанагы таштанды кошо тамак аштын калдыктары келип атпайбы? Анан жалбырактары келет, эмненин баары келбейт да. Анан кийин жанагы эле самогон кайнаткан брашкадай болуп туруп, ал болсо ачып чыгат да. Ачып чыгат. Анан кадимкидей эле жана газ бар го, метан газ чыгат да. Газ чыгып атканда кичинекей эле чок тийгенде ал күйөт да. Негизи таштанды бул бензиндей эле күйөт да. Бизде мисалы атайын эле өрттөп кетип аткан маалдарда болуп атты, учурлар болуп атты. Ошол жерден ошол полигондун жанагы отвал деп коет, кырынан темир чогулткандар атайын өрттөйт да. Бир сыйра күйүп бүткөндө анан мет чыгат, алюмин чыгат, темир чыгат, анан ошодон алабыз деп атайын өрттөгөн маалдарда болуп атты да. Эми мындай айтканда кээде ошо машиненин дөңгөлөктөрүн өттөйт да. Ошо көп болсо 1 килограмм, 2 килограмм металл чыгат да, темир чыгат. Көп болсо бир 20 сомдон болгон деле 40 сом ошондо көрөт да. Биз ал түтүндү өчүргөндө суу менен өчпөйт да. Аны топурак менен өчүрөбүз да. Ага миллион деген сомдор кетет да, кайра топурак менен өчүрүш үчүнчү. Анан мен айтып атам, бул болсо тамак аштын калдыктарын өзүнчө бөлүп жалпысынан, бул болсо полигондо эле башталбайт бул маселечи. Бул мусорный бактан башталат да. Эгерде биздин мындай элибиздин жалпы коомдун аң сезими ошого даяр болгондо, биз ошол таштандыны сорттомокпуз да. Ошол жерден отуруп эле пластиктей, бөтөлкө, кагаз-пагазын баарын сорттоп, тамак аш, нан пандарын баарын өзүнчө салып, ошол жерден эле бөлүштүрүп кеткенде полигон күйбөйт эле да.